Асель Сыдыкованын подругасы чогуу иштешкен, финансы боюнча эксперт, адамдык мамилелер боюнча эксперт, мотиватор, өзүнүн жашоосун нолдон баштап миллионерлердин катарына кошулган Джойстон Сабак. Ал Лондонго Африкадан келген экен. Бир кызы менен келген экен, бирөөсү боюнда бар экен, жалгыз бой аял болгон экен да. Анан ошол Лондондон ошо өзү жалгыз өстүрүп чоңойткөн экен кыздарын. Өзү дагы ошо миллионерлердин катарына толуктаган экен да. Азыркы кезде кыздары дүйнөдөгү эң престиждүү университеттерде окушат. Анын кеңештери: адамда биринчи видение болуш керек дейт. Каякта болгуң келерин билишиң керек. Көбүнчө ажырашкан аялдардын катасы: мен сага көргөзөм, мен күйөөгө тием деп күйөөсүн доказать этиш үчүн күйөөгө чыгышат, бешка күйөөгө. Ошол эң чоң ката дейт да. Анан курчап турган атмосфера маанилүү. Бир убакытта бир канча ишти жасабаш керек дейт. Балдардын тарбиясына көбүрөөк убакыт арноо керек. Балдарды ийгиликтүү кылып өстүрүү маанилүү. Аларга жакшы, күчтүү старт, жакшы база беришибиз керек. Тартиби жаман балабызга көбүрөөк көңүл буруп, тартиптүү балабызга көңүл бурбай койсок, анда биз тартипсиздикти сыйлап аткан болобуз. Ошондуктан жакшы поведенияга, жакшыга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек дейт. Максатты койгондо сөзсүз тоскоолдуктар болот. Эгер максатыңызга бараткан жолдо тоскоолдуктар пайда болгондо эмне кылыш керек? Ылдыйкы деңгээлде жашагандардын баары көңүлсүз, күңүрт, бакытсыз, негативге толгон жашоодо. Ал эми жогорку деңгээлдеги жашагандар ачык, жаркын жашоодо. Биз проблеманы жогорку деңгээлде туруп карасак, анын чечимин оңой табабыз. Бизге проблема кичинекей болуп көрүнөт ошондо. Үйдөн чыкпай отуруп алып, проблеманы чече албайбыз. Ал өзүңдү булут, караңгылык менен бастырып саласың анда. Башың менен проблемага батып кетпеш керек дейт. Өйдөнкү деңгээлде болуу керек. Проблемалардан өйдө болуу керек. Ылдыйкы деңгээлге түшүп кетсең, эч убакта проблеманы чече албайсың. Эч убакта өзүңө мен муну жасай албайм деп айтпа дейт. Муну кантип жасасам болот деп айт. Дайыма чечимге ориентировка болуп туруу керек. Аффирмация айтып, кыялдар картинасын жасап, визуализация кылып, китеп окуп туруу керек. Эң башкысы кыймыл аракет. Жасамайынча эч нерсени үйрөнө албайсың. Дүйнөдөгү адамдардын 5% кыймыл аракет кылышат. Алар ийгиликтүүлөр. Ийгиликтүү лидер болуш үчүн эмоцияны башкарганды билиш керек. Эмоциясын башкара албаган адамдын баардык планы бузулат. Адам эмоцияда болуп турганда эч убакта олуттуу чечимдерди чыгара албайт. Кубанычтуу эмоцияда болуп турганда да чечим чыгарбаңыз. Олуттуу иштерде чечим чыгарарда адам токтоо абалда болуш керек, спокойный состояниеда. Эмоцияны башкарганды билүү дагы искусство. Эмоционалдык абалда болуп турганда чечим чыгарбай, таарыныч, кубаныч, коркуу, толкундануу болуп атканда, ошол убакта уктап эс алып алуу керек. Лидер болгуң келсе, ийгиликтүү бизнес кур. Конфликттерди башкара бил. Лидер катары командадагылардын ар бири менен кезигип туруу керек. Маанилүү болуу бул адамдын муктаждыгы. Адамдар өзүнүн керек экенин, баалап атканын, маанилүү экенин сезиши керек. Адамдар акча үчүн эле иштебейт. Ошондуктан лидерлердин биринчи секрети адамдарга маанилүүлүк сезим берүү. Команда үчүн жакшы атмосфера түзүү жана аларга видение берүү керек. Алардан эмне күтөсүң? Кандай кыймыл аракет кылыш керек алар? Лидер өзү жол көргөзүшү керек. Четкость, ясность болуш керек. Бардык жеңиштерди команда менен бирге майрамдап туруу керек. Бардык ийгиликтүү адамдар окшош ойлонушат. Баарынын секреттери, принциптери бирдей. Фокусту проблемага койбогула. Өзүңдүн максатыңан башка жака бурулуп кетпе. Башкалар эмне кылып атат деп башкаларды карай бербе. Финишке чуркап бараткан спортсмендей бол. Өзүң менен өзүң жарыш. Эки жагыңды карап алаксыба. Өзүңдү акылың менен айыктыр. Акыл денеден 1000 эсе күчтүү. Эч убакта болбойт экен деп колуңду ылдый түшүрүп салба. Утулба. Денебиз акылга баш ийет. Эгер биз акылыбызды колдонгонду билсек.
Джойс жөн эле теорияны айтып берген жок. Ал ушул өзүнүн кылган ишинен жакшы жыйынтык алган үчүн айтып берип атат. Еще Джойс рак крути болгон экен. Ал акылынын жардамы менен ракты дагы жеңиптир.